Assalamu alaikum YouTube көрчүлөр. Талас областынын Манас районунун тургундары. Мен азыр Манас районундагы Жайылган айылына келдим, туугандар. Бул Жайылган айылынын главный трассасы Жайылганга кирген. Ушул трасса менен киргенде примерно бир 4-чү там мынакей. Кирип атканда башындагы 4-чү там сатка чыгып атат. Бул общий аянты 40 сотый экен. Анан тамдын размери 9 га 16 болгон. Чоң там экен. Буйырса бул там сатка чыгат. Азыр тегерегин баарын көрсөтүп беребиз биринчи. Анан баазын сурап, баазын билип беребиз туугандар. Жайылганга кирген главный трасса. Бисмилля деп кирейик. Киргенде эле мына ушундай кирген там сайлы көчөдөн алысыраак экен. Ушундай жакшы да көчөдөн алысыраак болуп турган. Бул жак кенен экен да, бактыраак, бак тигип койгонго. Bunu iki onun tegeregi ucağımda kurşaltır çırpıklar men ушундай болса керек. Мынакей тамдын сырты ушундай сложный менен шып алган там экен. Жаңы там экен да кыскасы. Баары сайдник обшивать этилген, бүт жакшы жазылган там экен. Айнеги бар пластиктен. Бул эшелонун мынакей тегереги бар, ушундай гүл экен да. Az bul жактын аянтын сурайм, кайерге чейин экен. Бул жагы ушу навес экен. Анан кичинекей кухнясы бар экен туугандар. Туугандар, бул жактын территориясында чие турат, ушу чиеден бери экен да. Ушундай жер. Азыр тиги тамдын да этегин көрөбүз, аккуратный этеги кайерге чейин барат. Но эге теги как болот? Теги талдарга чейинби? Аккурат болду мен. Тей талдарга чейин, талдарда ишке карайбы? Бул жагы ушундай огородко чыккан жагы ушундай тозулган экен сетка менен. Огород бияка чыкканда бак, анан жанатагы ушундай таза суусу бар экен туугандар. Мотор коюлган, таза суу чыгат экен. Огороддун этеги туугандар теги талга чейин. Талдар да ушул жака караштуу экен. Отунга келген, отунга келген биягы мына ушундай кругой экен да. Тегерегин көрдүк туугандар бир сире. Эмне бисмилля деп тамдын ичине кирейик азыр. Тамдын бул жагы мына навес болуп, сонун болуп жабылып тур, мына чоң там, сиздер көрүп тургандай. Эми ичине кирип көрөйүк там. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде бул жак прихожка, анан мындай жакшы эшиктер. 3 жактан кирген эшиктер бар экен. Түз эле кирип баштайык, бисмилля деп. Түз эле киргенде ушундай холл сыяктуу болуп калат экен, туугандар. Узун. Бары парой коюлган экен. Жакшы. Аккуратный, анан бул капталы спальня. Кенен спальня комната. Бардыгы натуральный кумшок. Жаңы там болсо да натуральный ошо кумшокталган түп-түз болуп. Ушундай комната бул жак. Бисмилля деп кийинки комнаталарга өтөйүк. Бул комнатадан баштайык дагы. Бул жагы кухня болуп калат экен туугандар. Кенен кухня экен мынакей. Анан топ көз ушул жакта туугандар. Мынакей. Үйдүн баардыгы парой. Кенен кухня экен бул жак. Көрдүк бул жакты, эми кийинки комнатага барайык. Бул четкизи. Бүткөн да. Келемсен балам жок. Бул жак зал да? Зал. Чоң зал экен туугандар бул жакта. Сиздер көрүп тургандай ушул комнатанын бардыгы эле кум, шыбак акталган тамдар экен. Эми келип сатып алган болсо, эми ар кимдин вкусу ар кандай. Бирөөлөр мына евро жана обой кылып чаптоозо болот или ушул бойдон калтырып койсоңуздар деги жакшы да.
Bu komната менен тааныштык туугандар. Бардык комната менен тааныштык. Азыр эми сыртка чыгып баасын сурайык туугандар. Но сыртка чыгып атканда жакшы экен, бул жак неме болуп, аны өстүрүп коюптур, сонун кылып гүлдөрдү. Жап-жашыл болуп турат да. Анан кухняга кирип атканда да ушундай кылып коюптур. Кухнянын ичин көрүп коёкчу. Печке бул жакта. Эми бул жерге летний чай ичип отурсаңыздар болот экен туугандар. Мына туугандар, тамды көрдүңүздөр, тегерегин да көрдүңүздөр. Бул жаңы там экен. Анын баазы $30,000 сурап атат. Дагы телефон номери экранда кожоюндун. Дагы кеми болуш керек дегеле. Ошол эми телефон номерине байланышып, дагы баазын келишсеңиздер болот. Кызыл китеби бар, жакшы. Бар как положено. Дагы ушул маалымат сурасаңыздар болот, ошол номерге байланышып. Мекен жай Талас областы, Манас району, Жайылган айылында. Кире беришик жагында экен, жакшы. Трассага да.